Күнү бою болгон урунттуу жаңылыктар 11 каналында баяндалат. Ал окуялардын мазмуну төмөнгүдөй. Бир жума ичинде эки өспүрүм өз жанына кол салды. Бири терезеден кулап көз жумса, экинчиси асынып алды. Аталган фактылар суицидке чакырган көк кит оюну менен байланышы бар жогу иликтенүүдө. Мектеп директорлору чукул арада ата-энелер чогулуштарын өткөрүп, балдардын интернетте убакыт өткөрүүсүн көзөмөлгө алуу тапшырмалары берилди. Деги эле ажалга жетелеген бул эмне болгон оюн? Эмне себептен өспүрүмдөр анын тузагына түшүп жатат? Адистердин пикирин угасыздар. Ал эми кулаган учактын ээси болгон Түрк авиакомпаниясынын башчысы Бишкекке келди. Түрк тарап чыгымдар боюнча жардам берүүгө, жетим калган балдарга психологиялык колдоо көрсөтүүнү талкуулады. Куш убак кеч калайм, аты жөнүм Назик Катымбекова. Бишкектин Чыгыш 5 кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринен секирген 15 жаштагы өспүрүм каза тапты. Окуя боюнча милицияга таңкы 5-терде маалымат келип түшкөн. Кайтыш болгон өспүрүм калаадагы номер 12 мектепте 8-класста окуучу экен. Билдирүүгө ылайык, ал таңкы 4-5 чамасында 5-кабаттагы үйүнүн терезесинен секирип кеткен. Тартип коргоо органдары бул фактыны социалдык тармактарда жайылтып, суицидке чакырган тынч үй же көк кит оюну менен байланышы бар жогун иликтеп жатат. Кечээ ушул интернет сайттарга, интернет түйүндөргө жайылып кеткен ар кандай оюндардын негизинде жаш өспүрүмдөрдүн өлүмү көп болуп атат деген иш-чаралар жанагындай маалыматтар тарап кеткендигине байланыштуу биз ошого байланыштырып, азыркы мезгилде ошол баланын эмне болуп каза болгондугуна, ошол оюнга тийиштүүбү, тийиштүү эместигин экенин азыркы мезгилде тергөө ыкчам тобу дыкаттык менен териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Азыркы мезгилде бул баланын ушул компьютердик оюндан каза болгондугу тууралуу айтыш азыр эрте кийин кандай жыйынтыктарды чыгарат тергөө амалы, ошондо биз кошумча маалымат бермекчибиз. Мындан башка Балыкчы шаарындагы үйдөн өспүрүм баланын асынып калган денеси табылганда кабарланууда. Өз өмүрүнө кол салган окуучу шаардагы Абдылдаев атындагы орто мектепте 10-класстын окуучусу экени, ата-энесинен айрылган окуучу чоң апасы менен жашаары маалым болду. 30-январда саат 18:00 чамасында дос балдарына жолугуу үчүн кеткен небересин түнгө чейин күткөн. Ошол бойдон небересин эртең менен өз үйүндө асынып турган абалда тапкан. Учурда Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмү окуянын чоо жайын аныктап жатат. Бул окуяда аталган интернет оюнга тиешеси барбы же жок экени такталат. Анткени менен ажалга жетелеген бул эмне болгон оюндар? Ага каршы кандай чаралар көрүлүп жатканы тууралуу кабарчыбыз Рахматулла Кудайбердиев айтып берет. Рахматулла, аталган факт боюнча милиция кандай версияларды териштирип жатыр? Бул социалдык тармактагы оюн кайдан чыккан? Орусияда оюндун айынан ажал тапкан учурларды билебиз. Ал жакта оюн менен кандай күрөшүп жатышат? Версияларга токтоло турган болсок, учурда бул өспүрүмдүн өлүмү боюнча окуяны Свердлов райондук ички иштер бөлүмү тергеп жатат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Олжобой Казабаев окуя болгондон кийин журналисттерге маалымат жыйын өткөрүп, бул өспүрүмдүн өлүмү интернеттеги социалдык тармактарында жайылтылып жаткан өлүм топторуна байланышы бар же жок экени азырынча аныктала электигин айтып өттү. Ошондой эле ал бул боюнча алдын ала жыйынтык чыгаруудан карманууга чакырды. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлиги мындан бир күн мурда эле Кыргызстандын аймагында интернет оюндарына байланыштуу ошондой эле ВКонтакте жана Инстаграм социалдык тармактарында жайылтылып жаткан өлүм топторундагы чакырыктардан улам өз жанын кыйган учурлар катталган эмес деп билдирген болчу. Бул оюндар алгач Орусияда белгилүү болуп, 2015-жылды аталган социалдык топтордогу өлүм топторунун мүчөсү деп саналган өспүрүм кыз өз жанын кыйгандан кийин белгилүү боло баштаган. Россиянын аймагында болсо өз жанын кыйган 15 учур катталыптыр. Россияда бул оюндар менен ушул алардын администраторлорунун IP адрестерин тактап, бул социалдык топторго болгон маалыматты жабуунун аракетин көрүп жатышат. 2016-жылдын ноябрь айында 21 жаштагы Филипп аттуу өлүм топтун администратору деп саналган бала да кармалып, ага карата атайын айып тагылып, кылмыш иши козголгон болчу. Бул оюндун да бир кандайдыр шарттары бар дейт. Эмне себептен өспүрүмдөр анын тузагына түшүп жатат?
Психологдордун айтымында аталган оюнга көбүнчө өзүнө ишенбеген, анан өзүнө көңүл бурдургусу келген өспүрүмдөр катышып ошол оюндун курмандыктары болуп жатышат. Белгилей кетсек, бул оюнга катталуу үчүн тынч үй жана көк кит деген хэштегтер менен бөлүшүп, ошол хэштегке өтүп, өзүнүн аккаунтунда сүрөттү жарыялап катталуусу тийиш. Андан тышкары бул жабык топторго киргенден кийин аларга 50 күндүн аралыгында атайын тапшырмалар келип турат. Алгач оңой эле тапшырмалар берилсе, бул оюндун акырында ушул топтун катышуучусу өзүн өлтүрүшү керек, ошондо гана жеңүүчү аталары белгиленген. Ал эми бул топтун катышуучусу өзүн ушул 50-күнү күнү өлтүрө албаса, ага жардамга келери дагы айтылат. Ал эми өзүн өзү өлтүрбөсө, ушул топтун администраторлору алардын жакындарынан айрылып калышы мүмкүндүгүн дагы айтып келишет. Билишибизче, балдардын телефонуна ата-эне көзөмөлү функциясын кошуу жана милицияда кайрылуу жасашыптыр. Алар тарабынан берилип жаткан тапшырмалар кандай экен? Ооба, бул окуя катталардан бир күн мурда эле Билим берүү министрлиги, Ички иштер министрлигине кайрылып, аталган оюндарга карата маалымат менен бөлүшүүнү суранган. Мындан тышкары Билим берүү министрлиги мектептерде чогулуштарды өткөрүп, интернеттеги ушул өлүм топторуна катталуу боюнча окуучуларга көңүл бурууну чакырган болчу. Ички иштер министрлиги Россияда алгач жайылган бул оюн, виртуалдык оюн Кыргызстанда дагы жайылтып жатканын эскертип, ата-энелерди балдарына карата кош көңүл карабай, алардын кайсыл сайттарга кирип жаткандыгы, кайсыл топторго катталып, кандай иш аракеттерге барып жаткандыгына тыкыр көзөмөл салууну эскертип жатышат. Ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун балдар фонду Кыргызстандагы бул кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, Ички иштер министрлигин, Билим берүү министрлигин түшүндүрүү иштерин колго алууга чакырып жатат. Рахмат, кабарчыбыз Рахматулла Кудайбердиев суицидке чакырган оюндун тегерегиндеги жагдайлар боюнча маалымат берди. Бул арада дүйнөлүк ЮНИСЕФ балдар фонду Орусия Казакстандан да өлүмгө түрткөн социалдык желилердеги маалыматтардын таралышына тынчсызданып билдирүү таратты. Анда балдардын өмүрүнө коркунуч алып келе турган билдирүүлөргө көңүл буруу керектиги айтылат. Анткен менен мектеп директорлары чукул арада ата-энелер чогулуштарын өткөрүп, балдардын интернетте жана социалдык тармактардагы убакыт өткөрүүсүн көзөмөлгө алууну күчөтүү боюнча маалымат берүү тапшырылып, милиция болсо ата-энелерге бул жаатта кеп кеңештерин да берүүдө. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын өкүлү Жакып Жумаевди кепке тартабыз. Саламатсызбы? Айтсаңыз, акылы токтол элек өспүрүмдөрдүн жогоруда айткан оюнга берилип, жанын кыйган учурга жеткизбөө үчүн жакындары кантип кыракы боло алышат? Ооба, бүгүнкү күндө бардыгыңарга белгилүү бүгүнкү күнү коомчулукка дагы интернет булактардан жетип калды окшойт. Коомчулукта бул жөнүндө кайдыгер болбой, жалпы бизге көптөгөн телефон чалуулар болуп атат. Ушул суроону берип, ушундай бир кайдыгер эмес мамилеңер үчүн чоң рахмат. Бул боюнча мен биздин бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын өзүнүн сайтында дагы АКПресс маалымат жана башка маалымат айдыңдарында бердик. Ошуга урматтуу теле көрүүчүлөр бир көңүл буруп, жакшылап карап койсоңуздар. Ал эми бул суроого жооп иретинде айтарым, ата-энелер бүгүнкү күндө жумуш, башка өзүбүздүн күнүмдүк иштерибиз менен өзүбүздүн балдарыбызга өзгөчө жанагы ушул жаш өспүрүмдөрдүн бир 14-15 жаштагы жаш курагынын өзгөчөлүгү байкалган кезде көңүл бурбай коюп калтырып коюп атабыз. Бул биздин ата-эне тараптан, ата-энелик милдет катары тараптан кичине болсо дагы биз жетишпестиктер катары санап кетилди. Ал эми кандай эмне кылыш керек, кандай чараларды көрүш керек дегенге бир методикалык усулдук жардам катары айтып кетерим. Бүгүнкү күндө биринчиден балдар менен жакындан сүйлөшүш керек. Бири-бирибизге эч кандай жашыра турган нерсе болбош керек. Экинчиден, ошол жерден бир себепти бир байкаган бир кооптонгон себептерди байкасаңыздар, өзүңөр ого көтөрүп ошону менен жакын болуп, эмне себептен андай болуп атат деп, анткени бирден бир белгилердин бири бул бүгүнкү күндө жаш балдар күндүзү уктап, түнкүсүн ата-энелердин уктап аткан кезде ушул маалымат айдыңына, интернет булактарына, контактка кирип ошол жерде оюндар көп болуп атат. Экинчиден,
эгерде кандайдыр бир шектүүнү жараткан сандарды байкасаңар, 50-ден ылдыйлап бараткан сандарды бир өзүнүн окуучулук күндөлүктөрүнө, дептерлерине, башка кагаздарга же башка бир жаза турган нерселерге жазып атканын, же болбосо бир күнү түнү ошондон калбай ушул телефонунда жазышып аткандарды байкасаңыздар, бир жакшыраак көңүл буруп, ошол жерден бир чараларды көрүүгө аракет кылсаңыздар. Үчүнчүдөн, бул белгилердин бири болуп, бала сабакка барбай, көңүл кош болуп, ошол жерден мугалимдер менен, мектептин администрациясы менен байланышып, балдарыңыздардын мектепке барып барбай аткандарын дагы бир сыйра текшерип койсоңуздар ашыкча болбойт эле. Төрүнчүдөн, балдарыңыздар баш оорусу, ич оорусу көбөйө баштайт, өзүнүн тамакка болгон табити начарлап калат. Ушундай белгилерге көңүл буруп, ошону убагында сактап калсак, биз бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк болуп аткан интернет булактарындагы кээ бир психологиялык чабуул деп коебуз, балдардын аң сезимине болгон чабуулдардын алдын алууга бирден бир жакшы көмөкчү болгон бир алдын алуу чараларын көргөн болот элек. Андан тышкары бүгүнкү күндө баардык мектептин администрациялары, Бишкек шаарынын мэриясы, башка администрациялар, Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгы, жергиликтүү ички иштер башкармалыктары баардык чараларды көрүп атабыз. Сиздерде тараптан да кайдыгер болор, ушул айтылган нерселерди убагында так аткарып, бир көңүл бурсаңыздар, жакшы бир жетишкендерге чогуу жетишилик деп ойлойм. Мындай учурларга өспүрүмдөрдүн кыймыл аракеттеринен кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкоого болобу? Көпчүлүк учурда бул эми психологик жактан өзгөрүү тез эле байкалып калат. Балдардык анткени булардын эң биринчи эле тамакка болгон табити, жана мен жогоруда айтып кеттим, начарлайт. Окууга болгон көңүлү такыр начарлап калат. Ошол эле кезде ар кандай психологиялык же болбосо бир жакындарынын жоготуу боюнча болгон, эгерде болсо ушундай нерселер, бул дагы өтө психологик жактан катуу таасир калтырат балдарга. Андан тышкары ошол ар бир баланын эле биз билебиз, ушул мектептеби же башка жерде бүгүнкү күндө виртуалдык дейбизби, виртуалдык достор болот. Ошолордун арасында бир гана теманын тегерегинде сүйлөшүп, ошол боюнча бир чектелип калат. Ошону да байкасаңыздар. Үчүнчүдөн, бала мурдагыдай болбой, бир өзгөчөлүктөр өзүн баскан турганында, өзүнүн мүнөзүндө тез эле бир өзгөчөлүктөр байкалып калат. Ушуну эми ата-эне болгондон кийин, бир тууган болгондон кийин биз аны мурда кандай бала экенин, тез эле өзгөрүп баскан турганын, психологиялык жактан, аң сезимдик жактан өзгөрүп калганын баарыбызга эле байкалса керек. Ошол байкалганда ошону көңүл кош болбой, убагында чараларды көрүүгө чакырып кетет элем барыңыздарды. Рахмат сизге. Өз жанын кыюуга түрткөн оюндан баланы кантип сактоо керектиги туурасында милиция кызматкери Жакып Жумаев кеңештерди берди. Башка кабарлардан биринчи вице-премьер-министр Чүй облусунун дачасы айылына кулаган кучак кырсыгы боюнча өкмөттүк комиссиянын төрагасы Мухаммедкалый Абулгазиев бүгүн Эсти Түрк авиакомпаниясынын башкы директору Жылал Карабаш баштаган өкүлдөрдү кабыл алды. Кырсыктын чыгымдары тууралуу сүйлөшүүдө түрк тарап жардам берүүгө, жетим калган балдарга психологиялык колдоо көрсөтүүгө, аларды орто мектептен баштап жогорку билим алуусуна чейин камкордукка алууга жана башка мамлекеттик чыгымдарды биргеликте чечүүгө даяр экенин билдирди. İçeride bakanımızla konuşmamızda da onlara Кыргызстанга келген сапарыбыздын эң башкы максаты учактан кырсыктагандарга жардам берүү жана турак жай маселесинде колдоо көрсөтүү болуп саналат. Биз жолугушуунун жыйынтыгында өкмөттө түзүлгөн комиссия менен чогуу иш алып барууну чечим кабыл алдык. Зыяндын суммасы эсептелип, компенсация жагы чечилиши бир жумадай убакытты talap кылат. Konuşarak en kısa zamanda oluşturulan komisyonla beraber çalışıp yaklaşık en geç bir hafta içerisinde ne yapılması gerektiğine karar verilecek. Ал эми Албек Ибраимовго шаар башкармалыгынын жетектөө мандатын Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов тапшырды. Ошентип Ибраимов расмий түрдө мэрлик кызматка киришти. Эскерте кетсек, 11 январда Бишкек шаарынын мэрин шайлоо болуп өткөн, анда 29 добуш менен шаар башчысы болуп шайланган. Буга чейин Социал-демократтар партиясынын дагы бир өкүлү Алы Карашев ант берип, өзүнүн депутаттыкка ыйгарым укуктарын аткарууга киришкенин айткан элек. Ал өз калоосу боюнча депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон Нурмухаммад Баяхуновдун ордуна келди. Жаңы депутат буга чейин президенттин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары болуп турган. Америка каналынын кабарлары баяндоону улантат. Кийинки 10 мүнөттүктө бул жаңылыктарга токтолобуз. Путин Борбор Азияны кыдырат. Сапарын Душанбеден баштамак болгон Орусия лидери Тажикстанды Евразиялык биримдикке кирүүгө көндүрөөрү болгонууда.
Ошол эле маалда Дональд Трамптын АКШга келүүгө убактылуу тыюу салуу боюнча чечимге карабай 800дөн ашык качкынга уруксат берилди, бирок бир катар штаттар менен шаарлар Трамп менен соттошууга белсенип турушат. Футзал боюнча өлкөнүн кубогу үчүн беттештерге катыша турган командалардын атаандаштары аныкталды. Орусия лидери Владимир Путин коңшубуз Тажикстанга иш сапар менен келүүсү күтүлүүдө. Маалыматтарга караганда Путиндин бул ирет бир катар келишимдерге кол коюусу, анын арасында Душанбенин Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуусу туурасындагы маселе каралышы ыктымал. Путиндин сапарын болжолдошкон эксперттердин баамында тажик бийлиги андан баш тарта алышпайт. Февраль айынын аягында Борбор Азияга келе жаткан Орусия президенти Кыргызстанга да келери айтылууда. Иш сапар учурунда эки тараптуу келишимдер жана долбоорлор талкууланып, мамлекеттер ортосундагы мамиленин келечеги тууралуу да сөз болот. Иш сапар боюнча толук маалымат кийинчерээк маалымдалат. Ошондой эле Өзбекстандын жаңы лидери да Орусияга биринчи ирет барары тууралуу кептер айтылууда. Өзбек басылмаларынын жазышынча Шавкат Мирзиёев Москвага болгон сапарын жазында ишке ашырат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Өзбекстан менен Кыргызстандагы миссиянын макамын жандандырууда. Бул тууралуу уюмдун интернеттеги сайтындагы маалыматта жазылды. Мурдараак Душанбе, Бишкек, Ташкент жана Украинада жайгашкан уюмдун өкүлчүлүктөрүнүн кызматын улантуу мөөнөтү узартылбаганы айтылган. Айрым маалыматтарга караганда Армения менен Азербайжандагы кеңселеринде чечиле элек көйгөйлөр бар. Эске салсак, эл аралык макамын төмөндөтүп, программалык кеңсеге айлантуу тууралуу ниетин Кыргызстанда билдирген. Расмий Бишкек өткөн жылдын күзүндө ЕККУнун Варшавадагы жыйынында Кыргызстанда июнь коогасы боюнча сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылып издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровго сөз бергенин кескин айыптаган болчу. Бирок кыргыз тарап уюмдун макамы тууралуу маселе Батыровго байланыштуу эместигин, бул жөн гана кыргыз тарап ЕККУнун ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана анын программалык долбоордук ишмердүүлүгүн Кыргызстанда жаңы талаптарга ылайык өлкөнүн пайдасы үчүн калыптандыруу гана экенин айтып жооп берген. Дүйнө кабарларынан Дональд Трамптын АКШга келүүгө убактылуу тыюу салуу боюнча чечимине карабай 800дөн ашык качкынга уруксат берилди. Мындай чечим коюлган чектөөлөрдү ишке ашыруудагы кыйынчылыктардан улам кабыл алынганы айтылат. Мурдараак каршылык акциялары менен коштолгон Трамптын жарлыгынан соң качкындарды кабыл алуу боюнча АКШнын программасынын 90 күнгө токтоткон. Ошондой эле Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан, Сирия жана Йемен жарандарынын өлкөгө кирүүсүнө убактылуу тыюу салынды. Бул жарлык чыгып жаткан учурда жолдо болуп калгандар АКШга келгенден кийин колунда визасы болсо да чек арада кармалып калышкан. Дональд Трамп бул жарлыкты мусулмандар үчүн тыюу салуу катары карабаш керек деп, кеп дин жөнүндө эмес, кептин баары террор жана өлкөнү коргоо тууралуу экенин айткан. Анткени менен Нью-Йорк, Виргиния, Массачусетс штаттары жана Сан-Франциско шаарлары Дональд Трамп баш мыйзамга каршы иш алып барып жатканы үчүн соттошмой болду. Эми соңунда спорт кабарларына келе турган болсок, футзал боюнча өлкөнүн кубогу үчүн беттештерге катыша турган командалардын атаандаштары аныкталды. Маалыматка ылайык, Чучукулак кармоо 28 январда өткөрүлүп, 8 команда катышкан. Анда А тайпасында Восток Электро, Алга, Бишкек, Баткен, Сити жана Достук командалары кирген. Б тайпасы Ерем, Мурас, ГНС жана Талас командалары менен түзүлдү. Мелдештин тартиби боюнча командалар алгач өз тайпаларынын ичинде беттешет. Андан соң алардын ичинен биринчи гана жана экинчи орунду алгандар жарым финалда ойношот. Жыйынтыктоочу беттеш 19 февралда өтөт. Мына ушундай кабарлар менен чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Эфирден көргөн кабарлар интернеттеги баракчабызда да жайгаштырылууда. Дарегибиз 11 чекит KG. Мындан тышкары YouTube, Facebook, Twitter баракчаларынан да ушул дарек менен таба аласыздар. Саламатта калыңыздар.